Өмүрбек Бабанов Бишкекке келди. Москвада дарыланып жүргөн саясатчы Өмүрбек Бабанов 5-сентябрда Кыргызстанга кайтып келди. Белгилүү болгондой, ал Меккенден машина менен кайтып келген. Августтун соңунда операция жашалып, дарыгерлер Өмүрбек Бабановго бир канча убакытка чейин самолет менен учууга тыюу салышкан. Ошондуктан экс-премьер-министр унаа менен жол жүргөн. Азырынча Бабанов өзү жана анын тарапташтары саясатчынын жакынкы пландары тууралуу үн ката элек. Ал учурда Бишкекте үйүндө, ден соолугун калыбына келтирүүдө. Эске салсак, 27-июлда мурунку премьер-министр Өмүрбек Бабанов УКМКнын СИЗОсунан ден соолугунун абалына байланыштуу бошотулган. Анткени чет өлкөдөн дарыланууга тийиш болчу. 10 августта Кыргызстандан чыгып кеткен. Бабанов Кумтөр долбоорун ишке ашырып жатканда коррупцияга жол берген деген айыптоо менен ушул жылдын 31-майында камакка алынган. Анын адвокаты соттун чечимине макул эместигин билдирген. Вакцина албагандардын жумушка баруусуна тыюу салынабы? Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин коронавируска каршы вакцина алуусуна мамлекет чоң маани берип жаткан чагы. Айрым ишканалар кызматкерлерден вакцина алган тууралуу же болбосо ПЦР тесттин жыйынтыгын талап кыла баштады. Социалдык түйүндөрдө коронавируска каршы вакцина алууну каалабагандардын саны аз эмес экени белгилүү. Ал эми Казакстандын башкы санитардык дарыгери 6-сентябрдан тартып коронавируска каршы вакцина албаган адамдардын жумушка келип иштөөсүнө чектөө киргизүүгө уруксат берген токтомго кол койду. Чектөө ден соолугуна байланыштуу вакцина сайдырууга болбой турган жана акыркы 3 айдын ичинде коронавирус менен ооруп айыккан жарандарга тиешелүү болбойт. Калган эмдөөдөн өтпөгөн кызматкерлер жумушка келүү үчүн жумасына бир жолуудан ПЦР тест тапшырып турууга милдеттүү болушат. Мындай анализдин баасы $15 түзөт. Кыргызстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскердик машыгуусу өтөт. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен аскердик машыгуусуна катышуу үчүн 5-сентябрда Казакстандын аскердик контингенти Кыргызстандагы 20,636 аскер бөлүгүнө келди. Бул тууралуу Коргоо министрлиги маалымдады. Кыргызстандагы Эделвейс полигонунда Рубеж 2021 деп аталган аскердик машыгуу 7-9 сентябрда өтөт. Ага Орусия баш болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттин армиясы катышат. Иш-чара Ооганстанда курчаган кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда жана Тажикстанда өткөрүлүп жатат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан кирет. Борбор Азия өлкөлөрү Ооганстандагы кырдаалга тышыданып, качкындардын агымынан чочулап жатат.